Assalamu alaikum. Егер азыр мен берген суроого сиздер жооп таба албай кыйналсаңыздар, мен таң калбайм. Биздин коом өзү ушундайга жетти. Менимче бул кайсыдыр бир учурдагы биздин ата бабаларыбыз жашап өткөн ыймансыздыктын кесепети болсо керек. Жашооңуздардын максаты эмне, урматтуу телекөрүүчүлөр? Урматтуу залда отургандар. Кайсы максат менен жашап жатабыз? Ойлонуп көрөлү. Kimdir biri айтат, балалуу болуш үчүн дейт. Kimdir biri айтат, мамлекеттин өнүп өсүш үчүн дейт. Kimdir biri айтат, жакшы жашоо үчүн дейт. Kimdir biri айтат, байлык үчүн, кээбилер күйөөгө тийүү үчүн, аял алуу үчүн деп айтат да. Анан муну биз айтабыз, ооба туура. Мунун баардыгы бактылуулук да, ооба. Демек биздин максатыбыз бактылуу болуш экен да, деп ойлойбуз. Бирок ичибизде билип турабыз да, жалган айтып атканыбызды. Себеби биз сезип турабыз. Биз айтып аткан нерсе баары бир оңго тийген жок. Биздин жообубуз калп эле жооп. Жакшы ишим болсо, жакшы күйөөгө тийсем, балалуу болсом, балдарым тарбия болсо, эл мени урмат кылса, атак даңкым болсо, мен бактылуумун, демек мен жашоо максатымы бүтүрдүм. Максатыма жеттим деген сөз туурабы? Мен өлгөндөн кийин кайра тирилбеймин ай. Ошон үчүн мен мынау жашоодо жетишип алышым керек. Мынау жашоодо даңктуу болушум керек, мынау жашоодо акчалуу болушум керек, мынау жашоодо бар жокту билишим керек, көрүшүм керек, мынау жашоодо сезишим керек. Десе туура. Бирок бул нерсе чындыгында туурабы, чындыгында туура эмеспи? Буга жооп издеп көрөлү. Биз кайсыдыр бир сабактарыбызда данек жөнүндө айттык эле. Ар бир өсүмдүктүн данеги бар, данегине жазылган маалыматка жараша ал өсүмдүк өзүнүн өмүрүн кечирет деп. Айттык эле, эгерде алманын данеги уругу жерге түшсө, андан алма чыгат, алмадан башка нерсе чыкпайт. Эгерде өрүктүн данеги чыкса, демек, эгер өрүк чыкса, демек анын данеги өрүктүн данеги болгон. Ошол өрүк болобу, алма болобу, данегиндеги маалыматка жараша чыгат. Андан бир да йота аяка бияка боло албайт. Адамдын да данеги бар. Адамдын данегинде дагы көптөгөн маалыматтар жазылган. Адамдын данегиндеги маалыматты дүйнөдөгү компьютерлердин бардыгын чогултсаң сиңире албайт, батпайт. Ушунчалык чоң маалымат бар. Ошол маалыматтын бирөөсүндө адамдын жашоодо максаты да жазылган да. Бул жашоого келүүдөн эмне максат жазылган? Мисалы үчүн кир жуугуч машинеде жазылып коюлат. Кир жуугуч машине, назначение, багыты, же болбосо аткаруучу иши кир кокту жуу. Автомобиль, назначение, автомобилдики жүк ташуу же адамды ташуу иши кылып жүрүүчү каражат. Бут кийимдин максаты бутка кийилүүсү. Бут кийимди башыңа коюп алсаң болбойт. Түшүнбү? Көйнөктү костюмдун ичинен кийиш керек. Пальтонун сыртынан кийсең көйнөк болбой калат. Муну жасап аткан адам жасап аткан буюмун бир максатта жасады. Максат коюп анан жасады. Аллах Таала адамды жаратууда дагы адамга бир максатты койду. Кандай деп ойлойсуздар? Эмне максатты коюшу мүмкүн? Бизди ушул жашоодо кээде кыйналабыз. Кээ бирлер айтат да, ушул бечара кыйналып жүрүп өтүп кетти дейт да. Аллах Таала бизди кыйналып жүрүп өтүп кетиш үчүн жасады анда. Кээ бирлер айтат, муногулар өмүр бою зомбулук кылып, уурулук менен жашап келет, пара алып жашап келет. Ушуларды карабайсыңбы дейт да. Же Аллах Таала бирөөлөрдү ушул жашоодо жыргап жашоо үчүн жараттыбы? Ойлонуп көрөлүчү. Эгерде кимдир бирөөнү жыргатып жашатып өткөрсө, кимдир бирөөнү кыйналып жашатып өткөрсө, анда Аллах Тааланын логикасына биз түшүнбөй калып атпайбызбы анда? Бул эмне деген логика? Бирибизди кыйнатып өткөрсө, бирибизди жыргатып өткөрсө, биз өзүбүз түшүнбөй атабыз максатыбызды. Биз өзүбүз билбей атабыз эмнеге жаралдык. Эгерде биз билсек, анда жакшы, мен кыйналып эле өтөйүн. Өтүп кетет турбайбы? Мен жыргап атам, кийин муну көрөт окшойм.
деп ойлонот элек. Данектеги жазылган максат эмне болду экен? Элестетиңиздер, бир чоң эгин тала. Эгин талаада дарбыз бар, коон бар, буудай бар, тикендер бар, ар түрдүү уулуу чөптөр да бар. Ал таланын кожоюну бар. Ал биздин да кожоюну деп элестетиңиз. Талаага кирип атканда эрежени жазып койду. Мынау агат менен бара турган болсоң, мындай өсүмдүктөрдү аласың. Ал өсүмдүктөр кийин сага кереги тиет, таладан бери чыкканыңда. Мынау агат менен бара турган болсоң, тикен, аны жегени болбойт. Аны адашып терип алба. Мынау агат менен барып туруп, оң жакка өтүп, кайра мындай агат менен барсаң, аерде андан да сонун мөмөлөр бар. Бирок ал кыйыныраак, баткагыраак, же болсо таштары көбүрөөк агат. Кыйналасың. Бирок сен жыйган эгиниңди кийин бияктан оозурун көрөсүң деген жазуулар бар талаага киреринде. Эгер биз ошо жазууларды окуп тургандан талаага кире турган болсок, биз ал жазууларга ишенсек, аны жөлө бирөө жазып койбогонуна, аны Аллах бизге ошо туура мөмө жыйсын деп жазып койгонуна ишенсек, ушундай кылайын, эстеп калабыз. 5 метрде туруп алып, оңго бас деди, солго бас деди, мындай кыл деди. 5 кадамда туруп алып, оңго бас деди, солго бас деди, анан кийин муну тер деди, муну кыл деди. Деп биз эгиндин туурасын жыйып, кыйынчылыкка карабай, агаттардын таштуулугуна карабай, ылайлыгына карабай, жакшы эгиндерди жыйып, убактыбыздын бүтөр, биздин агаттарыбыздан ар кимибизге жараша убакыт бар. Убактыбызга жеткенде эгинибизди көтөрүп чыгып кетебиз таладан. Эгерде биз ал жазууну окубаган болсок, кандай болот? Мына жерде жакшы нерсе бар экен. Чырайлуу көрүнүп турат да тикендер, гүлдөрү чырайлуу. Аны үзөбүз. Нарага барсаң дагы бир шыбак турат, аны үзөсүң, аны тересиң, муну тересиң, билбейсиң. Ал керекпи, керек эмеспи? Агатың бүткөндө таладан чыгасың, жыйганыңда анан жейсиңби, жебейсиңби, оозурун көрөсүңбү, же азабын көрөсүңбү? Билбейсиң. Себеби сен окуган эмессиң. Окусаң да ишенген эмессиң. Буну жөлө бирөө жазып койгонда. Бул жөнөкөй эле нерсе турбайбы? Колуңа келсе шарт бурчунан жыртасың да тум аркылуу илип аласың. Түшүнгөн да жоксуң. Жөлө тум аркылуу илип алдың. Түшүнгөн да жоксуң. Алиги талада эмнеге эгин жыйышың керек? Ал таладан эмнеге сен тикен жыйып калып атасың? Себеби сен жана окууну түшүнгөн жоксуң. Окууну түшүнсөң билет элең, сен талага киришиңде максат жазылып койгон. Сенин максатың жазылган ошол жерде. Эмне деп жазылды болду экен бул максат? Аллах Таала биздин жашообузду эгер ошондой эгин тала деп ишене турган болсок, жазылган кагазды Куран деп эсептесек, эрежени бизге биздин максатыбызды жазган Куранда. Мен адамдарды жана жиндерди мага кулдук кылуу үчүн жаратканмын дейт. Жиндер жана адамдарды мага кулдук кылуу үчүн жаратканмын дейт. Теке бир адамдар айтат, мен кул эмесмин дейт. Мен кул эмесмин дейт. Баягы талааны элестетип көрүңүздөр. Эреже менен терип аткан, эгин терип аткан адам дагы ошо плантациядагы кул. Ал башка жакка чыгып кете албайт. Анын данегинде кул деп жазылган. Тикен терип аткандагы кул. Чырайлуу кийинип алышы мүмкүн. Бирок кул. Бирөөлөргө кыйкырып сүйлөшү мүмкүн. Бирөөлөр андан коркушу мүмкүн. Бирок ал баары бир кул. Плантацияда ал дагы ошо Аллахтын закону менен жашап атат. Аллахтын буйругу экенин өзү билбей атат. Берин айта турган нерсе эмне? Кааласаң, каалабасаң кулсуң да. Эшек ат болгусу келиши мүмкүн да. Мен ат болом деп кыйкыра бериши мүмкүн. Эшек мен атмын дей бериши мүмкүн, бирок ал эшек. Ошондой эле өрдөк мен корозмун деп кыйкыра бериши мүмкүн, бирок ал өрдөк. Телевизор мен компьютермин дейиши мүмкүн, бирок ал телевизор, заводдон телевизор болуп чыккан. Ошондой эле мен кул эмесмин деп кыйкыра бер, кулсуң баары бир. Эгер кул болбосоң, өзүң каалаган энеден туулуп албайт белең анда. Мен мындай энеден туулгум келет деп туруп ошондон туулуп албайсыңбы? Эгерде кул болбосоң, убакытты токтотуп койбойсуңбу анда? Убакытты тык этип токтотуп койдуң, уктап алып кайра убакытты жүргүзүп койдуң. Эгер кул болбосоң, өлүмүңдү узартып албайсыңбы анда?
Men 350 yıl yaşagım kelip atat. Dep turup özüň arys bar turup ölümüňden ara türtüp koy. Koldan kele oşa? Kelbeyt koldan. Demek biziň mümkinçilikler çektelgen. Mümkinçiligi jana hukugy çektelgen adamdy kul deyt. Kuldun 3 tarafyn karap görelim. Misal üçin kadimki ele bizge tarihten malum bolgon kul eylөөçülük doğrundaky kul. Erksiz jana hukuksuz kul. Al kuldun hukugu jana erki anın kojoyunun kolunda. Kalasa satıp yet, kalasa üylönet aga, kalasa balası men ayalyn ajratıp salat, kalasa urat, kalasa orgo taştayt. Kadimki erksiz kul, hukuksuz kul. Kulduktun dagы bir kategoriyası. Erktүү jana hukuktуу kul. Misal üçin bugünkü kebir adamdardy aytyp göreli. Jür namazga desең jok. Nege? Wagt jok deyt, bilyardga ketет. Bilyardtın kulu. Özü tandap algan özünün hukugun bilyardga berip koydu. Egin jiyip aytat. Ey buzukuluk kılba. Desең hem жашоо bir kelet eken da. Jırgaş kerek da. Men аны kılbazdan başka birөө baribir kılat da. Бұл оша жамандықтың құлы. Өзі қалап, добровольно, ықтиярдуу құлы болуп отурат. Еркин берип койду. Бир караганда ал адам эрктүү жана укуктуу, бирок чындыгында өзү алып барып берип койду. Эркин укугун бирөөгө берип койду. Ата-энеңди бак десе, багып аткан киши болот, бирок жумушка кеткенде аялы ата-энесин кордойт байкашты. Келип ата-энесин, "Эй, эмнеге мындай кылдың?" деп айткандан коркот аялынан. Себеби аялы кетип калса өлүп калышы мүмкүн да. Рызкыны ага аялы берет. Кудай бербейт. Бұл аялына еркин жана укугун берип койгон маклук. Эми 3-чү категорияда кулду карап көрөлү. Бул ардактуу кулдук. Биздин жараткан кожоюнубуз биякта турбайбы? Катын мага кожоюн эмес турбайбы? Бильярд мага кожоюн эмес турбайбы? Биякта экен бардыгы. Деп бир Алланы таныган бул ардактуу кулдук. Мен маймылдан жаралган маклук эмесмин. Meni Allah kandaydır bir maksat menen jaratkan ulu zatmın. Allah magan aytты, menden kiyin kele ulu zat sensin dedi. Menden kiyin anan perişteler, jinler, anan kiyin maşine, katın belabeter, anan başlagat eken de. Allah'tan kiyin kele ulu zat men turbaymın bu. Dep Allah'tan kiyin keligin düşünü, ardaktуу kulduk missiyanın düşünü. Kul dese adam özünün o nijinini sezip ketet de. Çünkü kemsingen boluğa. Ошонун түшүнбөй аткандыгы бул чоң кемсинүү. Аллага кул экендигин түшүнбөгөн адам башка нерсеге кул болот. Башка нерсеге болгондо да эң ыплас нерселерге кул болуп калат. Ошондуктан Аллах айтат: "Сен бир гана мага баш ийгиниң, менин гана кул болгуң, мага гана кул бол, калган нерселердин үстүндө сенин мертебең бийик болот." Аллага кулдук кылган адам башка нерсенин үстүндө кожоюн болот. Себеби Аллах Таала башка бүт дүйнөнү адамдын кызматына жараткан. Айтып атпайбызбы, жарыктын ылдамдыгы секундасына 300 000 километр бу, ушундай, а? Ушундайбы? Көз ирмем жетпейт жарык ылдамдыгына. Күн 150 миллион километр жерге чейин. 150 миллион километрди жарык 8 эле мүнөттө өтүп коет да, ушундай тез. Кебир планеталар бар дейт аламда. 300 000 километр ылдамдык менен учкан жарык 15-20 миллион жылда араң жетет дейт. Элестетүү кыйын. Ошондой аралыкта жылдызды да Аллах Таала адамга кызматка жараткан. А биз келебизде Сулайман тоого сыйынып алабыз, Тоо бир. Үңкүрлөрүнө кирип өрмөлөп чыгабыз. Кудайдан тилебейбиз, Кудай мага бала бер дебейт да боюнда бүтелектер. Кирип үңкүрүнө жалынып чыгат. Тумарларга жалынат, көз мончокторго, дарактарга, ар нерсеге, бирок Кудайга эмес да. Бул адамды өзүн өзү кемсинтүүсү да. Allah айтады, deyт, сен менден гана сура дейт. Мен гана турабын дейт. Менден кийин келе сенсиң, халиф. Орун басарым сенсиң дейт. Ооба деп турган биз эң болбогон бир нерсеге сыйынып алсак, ал адам кандай адам эми? Ал адамды урматтаса болобу? Жашоо бир мүмкүнчүлүк. Бизди Аллах Таала баякы талаага бир эле жолу киргизет. Башка кириш мүмкүн эмес. Бир гана мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү иштете билүү
Бұл имандан. Себеби таладан чыгып каларыңды билесиң. Иманың болса билесиң, тала бүтөт бір күн. Ага кайра кире албайсың. Анан эмнени жейсиң? Эмнен жыйган болсоң ошону жейсиң. Тикенди жыйган болсоң тикенди жедирет Кудай. Данды жыйган болсоң данды жедирет. Буга ишенүү бул имандан. Биз азыр ошо Алланын таласындабыз. Ар бир минута, ар бир секунда, ар бир дем алганыбыз үчүн жооп беребиз. Ар бир дем алганыбыз үчүн. Сен менин таламда ар бир дем алганыңды эмнеге иштеттиң деп сурайт. Мен сага ден соолук бердим, ден соолукту кандай иштеттиң? Мен сага убакыт бердим, аны кандай иштеттиң? Мен сага ата-эне бердим, сен ата-энеге кандай мамиле кылдың? Мен сага бала бердим, балага кандай мамиле кылдың? Мен сага көрк бердим, мен сага көз бердим, кулак бердим, ооз бердим. Оозуң менен эмнени айттың, эмнени жедиң? Кулак менен эмнени уктуң, көз менен эмнени көрдүң? Жооп бересиң. Көздү берсе, жакшыны көрсүн деп бергендер, билим алсын деп бергендер, а биз аны эмнени көрөбүз? Жооп беребиз. Кулак менен жакшыны уксун деп бергендер, а биз эмнени угуп атабыз? Ушак, жаман нерселерди. Жооп беребизби? Жооп беребиз. Мына ушу тала эрежеси. Кудай бизди ушундай эрежеден кур калтырбасын. Бүгүнкү биз айтып аткан ой пикир бир гана максатты алдына койгон. Батыраак биз эгин талада экенибизди түшүнсөк, пайдалуураак дан жыябызбы деп ойлойбуз. Антпесек биз ал таладагы ар бир кесекке сыйына бере турган болсок, убактыбыз бекер кетет. Сыйынуу деп эмнени айтабыз? Мисалы үчүн, сыйынуу деп кандайдыр бир нерседен же кандайдыр бир нерсени же болбосо аны менен болгон байланышты жоготуудан коркууну сыйынуу десе болот. Эгерде мен Кудай менен болгон байланышты жоготуудан коркуп намаз окусам, Кудайдан байланыш үзүлүп калбасын деп намаз окусам, бул Кудайга болгон сыйынуу дейт. Эгерде мен мына кийимимди бирөө урдап кетпесин деп намазымды туштап, кийимимди бекитип кармап отурсам, намазга барбай, мен кийимге сыйынган болом. Сыйынуу деген ушул. Бир нерсени жоготуп, же болбосо аны менен болгон байланышты жоготуудан коркуу сыйынуу. Эгерде сиздер Кудай менен болгон байланышты жоготуудан коркпогон болсоңуздар, демек сиздер Кудайга сыйынган жоксуңар. Бирок силердин данегиңерде сыйынуу бар. Ойлонуп көргүлө. Эгер биз Кудайга сыйынбай аткан болсок, анда эмнеге сыйынып аттык экен деп. Силер баары бир сыйынып атасыңар. Бирок эмнеге сыйынып атасыңар, өзүңөр ойлоп көргүлө. Кудай бизди бир гана өзүнө сыйынтыруучу инсандардан кылсын. Өзү жакшы көргөн салык адамдардан кылсын. Бизди жамандыктан ары кармасын. Жаман адамдар бузуклуктар менен биздин жолубузду кесилиштирбесин. Сыноолорун жеңил кылсын. Келерки көрсөтүүгө чейин саламатта болуңуздар. Assalamu alaikum.